Арыбаңыз кадырман теле көрүүчүм, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Жараткандан берилген өмүрдү маанилүү, маңыздуу жашоо ар бир жарандын инсандык милдети. Албетте ар бир күндүн, ар бир мүнөттүн, ар бир көзүрмемдин жүрүшүндө биз жан дүйнөбүздү байытып, руханий көрөңгөбүздү байытып, өзүбүз менен болгон күрөштү иштен жашап келебиз. Жакшы жан дүйнөнү байытуу үчүн күндө бир жакшы бир китеп окуу же ыр окуу жетиштүү. Андыктан бүгүнкү поэзия кайрыктарында дагы чыгармачылык дүйнөдө талыкпай эмгектенип келе жаткан каарманыбыз Гүлбара Арзыкулованын жан дүйнөсүн ачууга аракет кылабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Гүлбара Арзыкулова 1972 жылы 14 августта Ысык Көл областына караштуу Түп районунун Токтоян айылында туулган. 1995 жылы Каракол шаарында Касым Тыныстанов атындагы институтунун филология факультетин аяктаган. Кыргыз-түрк лицейинде, Кыргыз улуттук университетинде эмгек жолун улантып келген. Тестиер кезден башталган чыгармачылыкка болгон ынтызарлык окуучулук кездерде бүчүр алып, студенттик мезгилде гүлдөп өнүгүп, жаштык доордо акындык чөйрөгө чыйыр салган Агайыма, Үркүн, Жашоодон учкан шейит сыяктуу ырлар менен эсте калган. Алгачкы жазган ырлары Ленинчил жаш, Ысык Көл кабарлары сыяктуу гезиттерде жарыяланган. Турмуш жолуна аттанган соң алыстап кеткен көкүрөктө катылган талант жылдар өтүп көңүлгө тынчтык бербей, жаңылык жаратууга себепчи болгон. Мындан улам бул мезгилге чейин жазган ырларын толуктап, Тагдырдан тапкан табылгам аттуу ыр жыйнагын чыгарып, элине тартуулап турган убагы. Суунун агар башаты болсо, көчөттүн бийик өнүп өскөн жери болот. Анын сыңарындай өзүңүздүн чыгармачылык башатыңыз, өмүр жолуңуз тууралуу азын олук айтып өтсөңүз. Ошо айылда өскөнүм болду го дейм. Себеби менин апам аябай кыялкеч аял эле да. Анан бизди бада билесиздер да, бадага барып малды кошуп кел дегенде, мен ошо тоонун башына отуруп алып анан аябай кыялданып, ушундай бир жакшы бир ыр саптары келчи. 8 классыман баштап жазып баштагам. Окуп атып көптөгөн жазуучуларды, акындарды, актерлорду кезиктим да. Анан эжейим дагы себепкер болду дейм. Ошо Дүйшөкан эже кыргыз тилинен сабак берген. Эже мага аябай түрткү болду. Анан биздин жетекчибиз жана Миң кыял деген атайын Дубал газета бар эле мектепте. Анан ошол жерде Миңди Мамазаирова жетектеген да. Анан ошол эже дагы бизге ошол түрткү болду деп ойлойм да. Анан көрөкатка берилип, анан жазбай калдым. Анан 30 талантты да баксаң, талант өсүп өнөт экен. Анан ошо 30 жылдан кийин баягы капка шибеген салсаң бир күн тешип чыгат дегенсип, анан ошо 50 жашымда кайрадан ошо эргүү келди да. Энекеме, энем Оморова Мыскалдын жаркын элесине арналат. Энекем, эстеп турам, жаркылдап күлгөнүңдү, жүрөгүң сезер беле, сагынып жүргөнүмдү. Белекке бергим келет, гүлдөрдү көргөнүмдө, өкүнбөйт элем азыр, көңүлүм бөлгөнүмдө. Сырдашып түнү бою, сүйлөшүп чер жазчыбыз, эртеси тоону көздөй, ээрчишип бир барчубуз. Балдарың эр жетишип, көбөйдүк өзүбүзчө, жалынып отурбадың, батайтып төрүбүздө. Бир күн да болгон жокко, мен сени эстебеген, жытыңды сагынганда, жан болуп себеленем. Токтаяным, сен жака кетейин деп, күнделе камынамын, түптүн да түбүндөгү айылымды сагынамын. Тоолордун кучагында, Токтаян айылым менин, кышы суук, жайы салкын, киндиккан тамган жерим. Көк бөрү жорго салыш, атанын салтын улап, күлүктөн күлүк таптап, жигити күчтүү чыгат. Ак жоолук делбиримдеп, далайлар өңдөн азган, кыздары сулуу келет, акындар ырын жазган. Тоң майга боорсок жасап, апалар самоор коет, бир келген мейманына аталар коюн соет.
казандай көмкөрүлгөн, жылдызга колум жетет, үр кыздар түнү бою үркөрдөн жасайт седеп. Ат менен өтө алгыз, түп суусу кирген кезде, гүл терип сууну бойлоп, жүргөнүм дали эсте. Барамын күтө тургун, канатым кенен жайып, кур барбайм тууган жерге, ыр куржун артып алып. Кур барбайм тууган жерге, ыр куржун артып алып. Аял заты ар бир нерсени көңүлгө жакын алып, боорукерлиги, камкордугу, мээримдүүлүгү менен өзгөчөлүнөт. Ошондуктан сүйүүнү көбүнчө кол жеткис назик сезимдер менен же капалануу, кайгыруу, арман ырлары менен жеткиришет. А сизде акын катары ырларыңызда сезим жана сүйүү ырларынын орду канчалык? Сүйүү ырларын кандай кылып, кандай ыргакта жазасыз? Сүйүү ырлары меники кусалык, анан сагыныч, сүйүү ырларында бир мындай эме кандай айтсам, эме бере турган эме бар да, дем бере турган, ошол сүйүүнү даңазалаган, ушундай маанайда ошол окуган адам жан дүйнөсү эригип, ушундай сүйүнүп калат да ошол ырларды окуганда. Ошондой деңгээлде жазам. Сагындыңбы? Сагыныштан саргайыптыр жамалың, ак күмүшкө айланыптыр саамайың. Сыбыз кыган мен жактырган үн менен, сүйлөп жаттың жашоо турмуш жагдайың. Сагындыңбы? Мен да сени сагындым, тагдырыма биротоло багындым. Агып келип турмуш деген дайрадан, сен да мага, мен да сага табылдым. Баркыбыздын баасына биз жетели, өтөр кетер эртеңкиси кечээги, эки дүйнө бактысына айланып, эгиз жандай кол кармашып өтөлү. Таза сүйүү. Качандыр бир карда калган издериң, көп жыл өттү тааныш изди издедим. Ошондогу эс тандырган жытыңды, келип турат бүгүн кайра эскегим. Ак сүйүүмдү эстей албайм элетсиз, бала бойдон, таза бойдон элекпиз. Уяң мүнөз сөз сүйлөбөй апкарып, коолук шумдук жок эле да керексиз. Үч бурчтуу сүйүү каттар ашыктык, жүрөгүмдү бир болк этип шашылтып. Танап иске чыгып кетсе кешикке, түшүп калчы сумкабызга жашынып. Убакыттын астын эч ким тозбоптур, мезгил бизди бала бойдон койбоптур. Ак сүйүүнүн канча түрү болсо да, балалыктай таза сүйүү болбостур. Ак сүйүүнүн канча түрү болсо да, балалыктай таза сүйүү болбостур. Сөзсүз жашоодо кайсыл бир түйшөлүүдөн улам жаралган чыгарма болот. Акындын өмүрүндө дагы, чыгармачылыгында дагы сизде дагы ушундай ырлар барбы? Кээ бир акындар мындай кыялданып, кыялымдагы нерселер дейт, меники баары турмуштан алынат да. Мен ошол эртең менен эрте туруп алып, ошо Ош шаарын аябай жагып атат мага. Ушул эмени бойлоп 10 километр, 12 километр ошол Ак буураны бойлоп басам да. Легендаларга ошол көңүл буруп атам азыр. Мажүрүм тал баяны деген поэма жаздым да. Ошону уктум элденчи. Мен азыр ошо жүрөгүм аябай өйүп калган нерсе могу кыргыз аялдары жөнүндө болуп атат да. Себеби азыр кыргыздын аялдары кыйналып аткан учур болуп атат. Эрдин жүгүн өздөрүнүн мойнуна жүктөп алып, азыр эшикке чыгып эркек болуп, үйгө кирип аял болуп, ошо кыргыз аялдарынын тагдыры, кыргыз кыздарынын тагдыры ошол жөнүндө ойлоном көп. Анан мигрант болуп кетип атышпайбы көбүчө? Анан ошол
балдары азыр чоң ата чоң энелери, тай ата тай энелеринде тарбияланып атат го. Аны ошондо ушул кандай балдар болот, тарбиясы кийин кандай болот экен, ушул жөнүндө көбүрөөк ойлоном да. Акыл сырга, жер силкинет, сел жүрөт, асман ыйлайт күркүрөп, бүгүн көргөн эртең жок, заман өсөт дүркүрөп. Эреже жок турмушта, чындык көксөп урушпа, жумурткадан кыр издеп, каарып элди курутпа. Кыламыктан бут сынат, буламыктан тиш сынат, баркын билбей жашасаң, кете берет күч кубат. Бирдей эле жаралдык, мыйзам күчтүү жарандык, чындык турса чыркырап, кыла бербе чабалдык. Мүдүрүлсөң турарсың, көпсөң ылдый куларсың, жараткандан миңирет ырайымын сурарсың. Досуң бир күн кас болор, касың бир күн дос болор, наркын билип жашасаң, алтын башка бак конор. Мактап койсо күүлөнүп, мансабыңа сүйөнүп, текеберлик кылбай жүр, кур намыска чиренип. Муктаж болуп ыйлаган, дартка акча жыйнаган, өмүр менен өлүмдүн ортосунда чыдаган. Соопчулукка жардам бер, жанды көрсөң сыздаган. Пенде көрсөң күйүттө, жетелегин үмүткө, ара кечке кол сунуп, туура жолго үгүттө. Кыбыраган кырашат, казал-казал ыр жазат, баспайм деген жолдорду ар бир пенде жүз басат. Күн сыяктуу чачырап, жашайлычы бапырап, кенен койсок пейилди, жан дүйнөбүз ачылат. Кенен койсок пейилди, жан дүйнөбүз ачылат. Кайран өмүр, күндөрдүн бир күнүндө, бул күндөр өтөр кетер, өмүргө тойбосок да, шумажал бизге жетер. Жеттим деп, жетпедим деп, жыйнаган мүлкүн калар, жашоонун баркын сезип, мончоктоп жашың тамар. Аттиң ай, кеч болду деп, иштелбей ишиң калар, кызарып күн баткандай, үмүтүң бүлбүл жанар. Балдарың тегеректеп, баштарын жерге салар, барар жер уш экен деп, дене дос жерде калар. Түбөлүк түркүк болуп, калбасын билебиз го, андемне кейип кепчип, бактысыз жүрөбүз го. Андемне кейип кепчип, бактысыз жүрөбүз го. Ар бирибиздин баягы үлгү туткан адамыбыз болот, карап түздөнөбүз, оңолобуз, кемчиликтерибизди оңдойбуз. Кээде анын жаңылыктарын окуп кубанабыз. Сизде дагы мисалы үчүн акындык чөйрөдө, адабият чөйрөсүндө сиз баалаган инсандарды ким деп атай аласыз? Адабият чөйрөсүндө Чыңгыз Айтматовду атай алам, залкар жазуучу да, Алык Осмоновду, Сүйүнбай Эралиевди, Байдылда Сарнагоевдин ырлары, Шайлообек Дүйшеевдин, ушул адамдар, Меңди Мамазаированын, ушул жакында ушу жаштардан да көмөтүп атам, Самый Кожо, Мирлан, ушул да ырлары мага жагып жүрөт. Өткүр мындай күчтүү ырлар жаштардын арасында дагы бар. Мен ушул дайыма жаштардын ырларын көбүрөөк угуп атам азыр. Уюткулуу элденбиз. Уюткулуу элденбиз, көрөңгүлүү жерденбиз, дүйнө элин таң кылып, Манас менен жеңгенбиз. Манас, Манас, Манас деп уран айтып келгенбиз, ок жааса да тайманбас, жүрөгү курч эрденбиз. Улуу тоого чыкканбыз, улар үнүн укканбыз, кылымдарды карыткан кыргыз деген журттанбыз. Айтышка түшсө токтобойт,
эч бир журтка окшобойт, ак илбирстин тукуму тайманбайт да кооптонбойт. Мүнүшкөрлөр таптаган, бүркүтү бар шаңшыган, көмөкөйдөн созулган, ырчылар бар таңшыган. Элден чыгат саяпкер, күлүктөргө талапкер, коштоп турат жигиттер, туйлап турса карагер. Комуз чабып өрүктөн, колунан көөрү төгүлгөн, зергери бар, узу бар, боз үйдөн асман көрүнгөн. Кыйналсам да кычаймын, түгөнсөм да түтөймүн, даңазалап тарыхты, дастан айтып бүтпөймүн. Даңазалап тарыхты, дастан айтып бүтпөймүн. Ордолуу шаар, Ош шаары, таштан ташка урунган, ак бууранын шоокуму тиктеп тура бериштен, канбайт экен моокумуң. Кош келипсиң дегенсип, мажүрүмтал иилет, чайынышып суу жекте, көгүчкөндөр киринет. Жээгин бойлой басканда, көңүлүмдү сергитет, кытыгылап кыялды, жан дүйнөмдү эргитет. Шаар ортолоп заңкайып, Сулайман тоо жайгашкан, кумурскадай пенделер агылышат алтактан. Сезип турам өзүңдө касиеттүү күч барын, күн уялган жүзүнөн досту бердиң Ош шаарым. Күн уялган жүзүнөн досту бердиң Ош шаарым. Өмүрдө маанилүү жашайм деген адам сөзсүз максатын коет алдына. Узун максат дейбизби, кыска максат дейбизби? Сиздеги максаттарыңыз тууралуу, эми пландарыңыз тууралуу кыскача уксак. Идеологияны оңдошубуз керек болуп атат. Анан жана Конфуцийден сураган экен да, эгер сен өлкөнү башкаруу колуңан келсе эмнеден баштайт элең деп. Мен ошо тилден деп айтыптыр да. Мен эң биринчи нерсе тилден баштайт элем деп. Ошол биздин тил жоголуп кетпесин деп, ушул кыргыз тилине аябай мындай салымымды кошкум келет. Анан кара сөз түрүндө дагы ушу роман болобу же повесть болобу ушу жазгым келет, санжырага кайрылгым келет. Максаттарым ушу китеп жазышым керек да. Азыр мындай ушундай болуп атат. Мындай шашылыш түрдө ушул оргуп аткан талантты элге жеткизсем деп, элиме, ушу кыргыз элиме кызмат кылсам дейм. Кыргыз элиме эмес, дүйнө жүзүндөгү элге ушул жакшы бир мындай олуттуу, салмактуу чыгармалар таштап кетсем деген максаттарым бар. Кудайым буйрса, эми ушул Алла таалам ошого насип этсин да. Гүлбара айым, маегиңизге рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчү, мына ушун менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.